Абдулла Асанбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу баяндамачы. Жол саясат абдан жакшы жүрүп атат бүгүнкү күндөчү. Мына биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич да өзү көңүл буруп, азыр бир канча жүздөгөн километрлер жыл сайын бүтүп, айылдардын жолдору оңдоло баштады. Буну эми биз бардыгыбыз көрүп жатабыз, көрүп анан айтып жатам да. Менин бере турган суроомо кесиптешим да берип койду. Эми бул мыйзам долбоору мен колдоймун. Бул мыйзам долбоору жакшы, негизги максатын окуп чыктык. Мына мен өткөндө дагы Алмаз Акунжановичке дагы айткан болчумун, сиздерге да тапшырма бизден кеткен жогорку кеңештен, бирок сиздер кат бердиңиздер. Мына Каракулжа районунун Ылайтала айылынан айыл аймагында Шаркатма деген айыл бар да. Ылайтала айылынан 12 километр Шаркатма айылычы. Бирок тоолуу айылда, абдан тоолуу, бийик тоолуу. Ушул тоолуу аймакта бир 200ге жакын адам жашайт, ал жактачы. Балдар бала бакчага барышат, окуу мектепке барышат, бирок жол абдан начар. Мен сунуштаган болчумун, алар катта берген айылдын жашоочулары, ушуну транспорт министрлигинин балансына өткөрүп, ошолор өздөрү карап турса, жамгыр жайт, кар жайт, бул абдан оор, бул бийик тоолуу бул айылда. Десек, сиздер кат жооп жазыптар, мага бул биз ала албайбыз, бул ушу жергиликтүү бийлик караш керек депчи. Алар карай албай атат. Дотацияда отурат айыл өкмөтү өзүчү. Ошого ушул нерсени дайыр жол карап койсоңуздар, Каракулжа району Ылайтала айыл аймагында Шаркатма айылы 12-чи. Эгерде айыл аймак карасын десеңиздер, анда сиздер көзөмөлгөп жыл сайын жардам берип туруңуздар. Бул элдердин суранычы. Экинчиси, мына сизге суроо катары абдан жакшы мынау ишмерчем түзүлүп, Өзгөн Мырзаке Каракулжага чейин жол оңдолуп атпайбы, 32 километрчи. Бул абдан жакшы, ким барган адамдар билет, көбүнчө аксакалдар дагы, мына таксисттер дагы абдан кейит да, жол абдан бир жагынан качсак, экинчи жагына ямага чөсүн. Анан азыр эми пландаштырылып, ошол жол оңдолуп атат. Бирок бир маселе, азыр элдер кайрылып атат, кат жүзүндө да мен сиздерге жазганмын, Алмаз Акунжановичке айтылганмын. Ошол Өзгөн Мырзакеге чейин жолдун эни туурасы 8 метр болуп келет, Мырзакеден Каракулжага чейин 7 метр болуп калат экен да. Ушуну кандай кылсак болот? Ушу 8 метр деп суранып атышат алар. Себеби 2 машина өтөт, 3 машина, ошондо ДТПлар, жанакы кагылышуулар болуп атат дейт ошол. Оңдосок болобу 8 метрге кайрачы? Башталып элек жол. Сүйнө Миркызакович, сиздин биринчи сурооңуз боюнча, Шаркатма боюнча сиздин жолдомоңузду биз карап чыктык. Быйылкы жылы баягы жолдорго оңдоого киргизилген жыйым киргизилбеди беле. Ошого байланыштуу биз маанилүү жергиликтүү баланстагы жолдорду министрликке алуу процессин биз баштадык. Бүгүнкү күндө биз 300 километрдей жолдун документтерин такташтырып чыктык. Кийинки этабында дагы этап менен кабыл алуу иштерин жүргүзөбүз. Андан кийин Өзгөн Мырзаке Каракулжа жолу боюнча 34 километрде быйыл реконструкциялоо иштерин жүргүзөбүз. Каржылык маселеси толугу менен чечилди. Мен жолдун параметри 3 бөлүккө бөлүнгөн. Биринчи бир 4-5 чакырымы 4 тилкелүү болот, Өзгөндөн чыккан тарабы. Андан кийинкиси 3-чү категориядагы жол, андан кийинки участогу 4-чү категориядагы деп жол бөлүндү. Анын шириналары боюнча мен отдельно тактап берейин сизге. Ошол боюнча карап тактап план киргизип койсоңуздар, себеби бул райондун борборуна барат да. Ошого баягы элдер 8 метрле кылып койсо ээнин дейт. Анан Шаркатма айылы боюнча тез арада көзөмөлгө алып оңдоп койсоңуздар, азыр жаз келди, жайлоого чыгышат, элдер катташат. Макулбу сураныч?